Necat dediğimiz kurtuluş biraz da bu sözde. Necat деген сөзгө маани берсек, мындайча айтканда, insan жүрөгү таза болсо, Allah'tan pana суроого болот. Ne kadar temizse bir insan için kurtuluş diyebileceğimiz. Кимдин жүрөгү таза болгон болсо, мына ошого карап Аллахтын ырайымы болор болбосун айтса болот. О Аллах, баарыбыздын жүрөктү тазала. Necat o ölçüde söz konusu oluyor. Allahümme tahhir kulubena. Genişletebilirsiniz. Minel kaduratil beşer. Бул маселени мындай кең караса болот. Адам табиатына байланышкан пенделик кемчиликтерден тартып, дене кумары, айбандык каалоолорго чейин карап чыгып, бирок маселени жүрөктүн тазалыгына буруп карап, бир сөз менен, "О Аллах, биздин жүрөктөрдү тазала" дейбиз. Bir tek cümleyle de ifade edebilirsiniz. Allahümme tahhir kulubena. Çünkü Allah insanın kalbine bakıyor. Анткени Аллах инсандын жүрөгүнүн кандайлыгына карайт. Ошол адамдын жүрөгүнө карап, амалдарды жүргүзөт. İnsanı kalbiyle değerlendiriyor. Адам так ошол жүрөгүнө карап бааланат. Okkasıyla, kilosuyla, rengiyle, deseniyle. İnsan salmagına, öңтүсүнө, келбет турпатына, madani чөйрөсүнө карап эмес, Kalbinin saffetiyle, nezahetiyle, ona müteveccih olmasıyla. жүрөгүнүн тазалыгына, жүрөгү канчалык деңгээлде Аллага берилген, канчалык акыбалды Аллах деп согот, ошого карап бааланат. Bir insanın ağırlığı, manevi ağırlığı, mizanda da. Адамдын салмагы, руханий салмагы да анын жүрөгүнүн тазалыгы менен, акырет таразасына коюлчу иштери менен өлчөнөт. Айтор адамдын жүрөгү кандай болду экен деген маселе турат. Ne kadar kalbi var bu insanın. Kalp dediğimiz şey bizim içimizdeki. Биз канды айдап иштетип турчу жүрөктү айтып аткан жокпуз. Нагызында жүрөк деген органды рух менен байланыштырып турган бир сырдуу нерсе бар. Şey var. Ona latife-i Rabbaniye deniyor. Ал латифи раббания деп аталат. Hazreti Pir бул маселени ушул өңүттөн карайт. Mesele onun temizliğine. Маселе тазалыкка байланыштуу болсо, жүрөктүн тазалыгы маанилүү болсо, анда менин оюмча инсан жүрөгүн күндө бир канча ирет карап, анализдеп турушу керек. Geçirmemiz lazım. Belki her dakika gözden. Атыгүл жүрөктү ар мүнөт сайын талдап, анализдеп туруу зарыл десем аша чапкан болбос элем. Адамдын сыймыгы саллаллаху алейхи ва саллям жүрөк деген сөзгө карата рейн деген сөздү колдонуп, кээде жүрөктө жаракалар, сыныктар болуп турат дейт. Bazen akli şeyler olur. Кээде жүрөктүн оңолбой атышы акыл эске байланыштуу да болот. Акылды бузук максаттарга колдонгондо жүрөк бузулат. Же дагы бир бөлөк өңүтүн айтсак, элестетүүдөн жүрөк бузулат. Bir sürü batıl. Zihninizde, nöronlarınızda sevimsiz, çirkin izler bırakır. Bazen hayaliniz. Жаман, терс нерселер акылыңызда, оюңузда жүрсө, жүрөк ошондо ирит. Мына ошондо аң сезимге, мээдеги клеткаларга өтө бир көп кубулма, жагымсыз, түркөй эс тутумдар мөөрлөнүп калат. Gönüller sürekli gayim diyebileceğimiz bu türlü bulutlar. Кээде элес кыялыңызга бузуку ойлор те алыстан туман болуп келип, рухий дүйнөңүзгө сиңип кетет. Сергек чыйрак жүрөктөр гана мына ушундай сууз, кара булуттуу акыбалдарга гайым деп аталчу көрүнүшкө каршы тура алат. Ал каршы туруу табигый түрдөбү же түзүк аңдабай туруп эле каршылык көрсөтүүбү, бул нерсе адам диндин принциптерин канчалык өзүнө сиңиргенге байланыштуу болот. İçine tabiatına mal etmişse mahiyeti asliyesi diyebileceğimiz ahseni takvimin büyük. Канчалык деңгээлде динди өздөштүрүп, аны сиңирип, кан жанына алып кирди, анын табиятындагы арулуктарды, ахсени таквимди бууп салчу жамандыктарга канчалык туруштук бере алат. Сиз өзүңүздөгү элес кыялдарды, кирдетчү нерселерди байкабай этпей, Аллах мени кечир дейсиз. Муну баамдап турган айланасындагылар, бул өзүм не күнөө кылды дешер экен. Çarpan bir olumsuzluk vardır, bir göktaşı vardır, bir meteor var. Ошентип элес кыялдардын атмосферасына метеорит келип урунат. Ал метеорит, шайтан даарыган метеорит элестер менен кыялдардын атмосферасын талкаламак болот. Акыл эске, инсандын акыл системасына урунган кандайдыр нерсе болот.
hazmetmiş, onu olmazsa olmaz hale getirmiş. Aygер musulmançılıkты өзүңүзгө сиңирип, өздөштүрүп, аны эң керектүү муктаж нерсе деп билип, адегенде жаман нерселериңиздин баарын анализдеп, Аллах бизди кечир, тооба кылдым, күнөөлөрдү кылуудан тыйылып сага кайрылабыз, о Аллах деп терс сапаттарыңызга каршылык көрсөтпөсөңүз, өзүңүздү анча аңдабай күнүнө 1000 ирет абириме, ыманыма, абиримдеги ыйык баалуулуктарга каршы келген бүт нерселерим үчүн Аллах кечир деп, күнүгө 100 мерте Аллах бизди кечир десеңиz, эми буга чек жок. Kesretten kinaye belki birkaç yüz defadır da o 70 defa 100 defa da deniyor. İnsanlığın iftihar tablosu bazen bir mecliste Мындай тоболорду бир нече жүздөп кылсаңыз болот. Мейли 70, мейли 100 жолу. Allah diyordu. Estağfurullah. Allah'la münasebeti sağlam tutmanın ifadesi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир мejlisте эле 100 рет астагфируллах дече экен. Бул Аллах менен болгон бекем байланыш. Адамзат негизи мына ушундай берилген сезимге, принципке тикелей көз каранды. Адамзат өзү канчалык терең, көп кырлуу болсо, жогорудагы сезимдер, принциптер да кенен, терең, көп кырдуу. Sizin için diyemem de fakat çoğumuz için biz hepimiz Жеке конкреттүү ар бириңер тууралуу эчтеке дей албайм, бирок басымдуу көпчүлүгүбүз өз жүрөгүбүздүн томолой жетимдерибиз. hem de yetimiz. Öldürdük onu. Aramızdaki bir kısım hırgürler Непадам жүрөгүбүз өлүп калган болсо, анда азырга чейин апасыз, атасыз, жетим калганыбыз ошол. Анткени жүрөгүбүз өлгөн. Арабыздагы кээ бирөөлөрүбүздүн ичиндеги ыймандык боштуктун себеби жүрөктүн жетимсирөөсү. Сезимдерибиз жетим, аң сезимибиз жетим, Аллах менен болгон мамилебиз жетим. Эми ушундай акыбалга түшүп калдык дейли. Ушундай абалдагы инсан эмне динден чыкты деп саналабы? Тиги дүйнөдө акыретте ээ болушу керек болгон жакшылыктардан кур калган болобу? Аллах ага кам көрбөйбү? Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аны бул киши биздин катарда эле го дебейби? Адамды болду бул оңолбойт дегенге эч кимдин акысы жок. Мынтип тыянактоонун да кереги жок. mülahazalarımız bir kere daha gözden geçirerek Allah'ın rahmeti gazabını Башкалар тууралуу ойлоп атканда, ойлорубуздун тууралыгына дагы бир ирет көз сыдырып коелу. Аллахтын мээрими анын жазалоолорунан күчтүү. Биз такыр кечирилбейт деп ойлоп жүргөн инсандарды кечирип, аларга жакшылыктарды насип этиши мүмкүн. Бирок маселени Аллахтын астындагы биздин милдет, жоопкерчилик, акыбалыбыз деген өңүттөрдөн карайлы. Аллахтын акысы жана биздин вазипа деген маселеде өзүбүздүн туруксуздугубузду эске алалы. Аллах менен мамилебиз кандайлыгын ойлойлу, канчалык чыныгы адамбыз, жүрөгүбүз канчалык таза деп анализдейли. onunla irtibatlıysak işte o kadar insanız. O kadar kalbimiz var demektir. Aslında o müştebihat hadisi şerifinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан эмеспи? Ой, ниет таза болсо бүт дене таза болот. Ой, ниет бузулса бүт дене бузулат деп. Ал куттуу хадис төмөкүдөй керемет сөздөр менен тыянакталат. Адал эмне экени да, арам эмне экени да көрүнүп турат дейт. Инсан өзү жакшы болсо, бүт денеси жакшы болот. Инсан бузук болсо, денесинин баары бузулат. o felah bulduğu zaman veya o salah bulduğu zaman bütün beden salah bulur. O fesada uğradı. Эгер жүрөк жамандыктардан сакталса, жакшы болсо, анда бүт дене жакшы болот. Инсандын кулук мүнөз пейили бузулса, анда анын денеси да бузулуп ирийт. Анан дагы бир эскертүү бар, көңүл бургула. Мурдагы устаттар эски түрк тилинде кабардар болгула, акыл эсиңерге маани бергиле дешү. Бүгүнкү күндөгү заманбап түрк тили менен айтсак, акылга маани бериңиз. Жүрөк деген бир кесметти абайлаңыз. Жүрөк бузулса, бүт дене, дүнүйө бузулат. Эгер жүрөк жакшы болсо, жакшы бойдон калса, анда бүт денеде ошол жакшылык сакталат. Korur. Bu ne immün sistemiyle ifade. Муну инсандагы оң терс сезимдери менен, гигиеналык усулдар менен түшүндүрүп берүү кыйын. Бул өзгөчө бир маселе. Бул нерсе инсандын рухий жашоосундагы өтө бир күчтүү коргоочу фактор. Адам өз рухунан чаңдарды, кирлерди улам күйүп, аны бапестеп турушу керек. Куранда айтылат го. О, жок. Жасаган иштеринен улам алардын жүрөгүн кара так каптап калган. Аллах алардын жүрөктөрүн мөөрлөп койду. Алардын жүрөктөрүнө мөөр басылган.
Бул аяттарды укканда адамдын денеси коркуудан калчылдап, Аллах сакта, жүрөгүмө чаңкир бастыра көрбө, көз ирмемчелик убакытта мени жалгыз калтыра көрбө, атүгүл кыска убакыт болсо дагы эч кимге мени таштаба, сенсиз жашоом жок деп ушинтип дайыма Аллахтын коргоосуна, сактоосуна, паанасына умтулуп туруу керек. Her cümercin arkasında birbirini kabul edememenin, sindirememenin arkasında. Менимче, жүрөктөрдүн бузулушу бүгүнкү күндөгү бузуку көрүнүштөрдөн, ичара кастыктан, бири-бирине боор толгогон духтун жоктугунан улам. Мындайча айтканда, жүрөк бузулса, бүт адамзаттык баалуулуктар өчөт, жоголот. Инсандагы ахсен таквимге таандык бүт имани, рухи мөөрлөр, элестер жоголот. Алла андан сактасын. Ал баалуулук жоголсо, аны кайра тикелөөгө болобу? Бар Аллахтын колунда. Ал кааласа бар болот. А эгер рухта ыйман өчсө, бүт жакшы нерселер жок болсо, анда шайтан инсандын рухи ааламын жебеси менен аткылап, өзүнүн бузук оюндарын уланта берет. Cirit atar. Daha rahat oyununu oynayabilir. Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап анан бизге которуп аткан акчалардын жардам менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуу каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.